Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда Бишкек шаарынын Ош, Жалал Абад, Талас, Ысык Көл жана Чүй облустарынын жергиликтүү сотторуна дайындалган судьялар ант беришти. Иш-чараны Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева салтанаттуу түрдө ачып, жаңы дайындалган кесиптештерин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьяларынын жалпы жамаатынын атынан жергиликтүү соттордун судьяларына дайындалышы менен куттуктады. Судьялардын жаңы курамын берген анттарына бек болуусуна чакырып, жооптуу иштерине ийгилик каалады. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 2020 жылдын 10 мартындагы Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларын дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Мыйзамга ылайык судьялар ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырышы ант берген күндөн тартып башталат. Жооптуу жана татаал кызматты аркалап жаткандар сот адилеттигин акыйкат, калыс жана мыйзамга таянуу менен жүзөгө ашырууну убадалашты. Азыркы учурда ант берүү аземинен кийин аябай толкунданып турабыз. Ант берип, судьялык кызматка кириштик. Судьялык кызматка киришкенден кийин мен Ысык Көл сотуна дайындалдым. Ошол кызматты ак, таза, так аткарганга аракет кылам деп мен айтып кете алам. Элибиздин ата мекендин астында ошо Кыргыз Республикасынын сотторунун Кыргыз Республикасынын конституциясына, мыйзамдарына ылайык так аткарууга, элдин ишеничи менен ошо сот системасына болгон ишеничин арттырууга болгон көрсөткөн ишеничтерди актоого ниет кылып турабыз.